Казакстан чет элдиктер арасында дүйнөдөгү эң таанымал туристтик багыттардын бирине айланууда. Атактуу италиялык Conde Nast Traveler Italia басылмасы Шымбулак лыжа базасын дүйнө саякатчылары сөзсүз көрүүгө тийиш болгон топ 5 жайлардын бири катары сунуштады. Ал эми америкалык New York Times гезитинин маалыматы боюнча Алматы 2024-жылы көрүүгө арзырлык 52 жердин тизмесине кирген. Чет элдиктердин арасында өлкөнүн түштүк борбору туристтик аймак катары кеңири белгилүү. Бүгүнкү күндө Ала Тау боорундагы Кооз шаар чет элдик конокторду көп кабыл алган жергиликтүү шаарлардын арасында алдыңкы орунга чыкты. Маселен, былтыр 9 айда Казакстанга саякаттап келген чет элдиктердин жарымы Алматыга барган. Экинчи орунду борбор шаар Астана ээледи. Өлкөнүн баш калаасында ишкердик туризм боюнча чет элдиктер көп келишет. Маңгыстау облусу да туристтер үчүн тартымдуу. Бул багыттагы алдыңкы 5-тикке Атырау облусу менен Шымкент шаары да кирди. Элибиздин туристтик әлеуети мен дәстүрлі қонақжылықтың арқасында өлкөнүн туристтик дарамети жана салттуу меймандостугунун аркасында Казакстан чет элдиктер арасында дүйнөдөгү эң таанымал туристтик багыттардын бирине айланып келүүдө. Учурда өлкөбүз 82 мамлекет менен визасыз режимди орноткон. Бул тизмени 100гө жеткирүүнү пландап жатабыз. Муну менен катар өлкөбүз дүйнөнүн 28 мамлекети менен 120 багыт боюнча аба байланышын түзгөн. Әлемнин 28 елімен 120 багыт боюнча әуе катнаштарын орнаткан болатын. Мындан тышкары Казакстанда чет элдик саякатчылардын агымын көбөйтүү максатында туризм тармагынын маалыматтарын талдоо боюнча долбоор ишке кирди. Башкача айтканда, система TripAdvisor платформасында өлкөгө келген туристтердин турак жай, тамак аш, суусундуктар жана ажайып жайлар боюнча ой пикирлерине анализ жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгында ата мекендик туризмдин абалы аныкталып, аны ички жана эл аралык багытта өнүктүрүү боюнча конкреттүү пландар жана сунуштар иштелип чыгат.